Кайрадан чүркөмдөгү кабарлардан кезек эми 11 каналынын серебинде. Жогоруда биз айтып өткөн Меркелдин келишин утурлай Бишкекте немис канцлерине кош келдиңиз деген баннерлер эле эмес, башка дагы мазмундагы жарнактар илине баштады. Ал жарнактарда улуттук кийимчен жана экинчи тарабында болсо паранжы жабынган айымдардын сүрөтү катары коюлуп, кайра эл, кайда баратабыз, кечиресиздер деген суроолор коюлган. Бул өлкөдөгү динчилдердин кыжырын тийгизген сүрөттөр болууда десек болот. Буга жооп катары диний аалымдар чагымчылдык алдырбоо билдирүүлөрүн таратып, ал эми айрым мусулмандар бийликке социалдык желилер аркылуу кайрылып жатышат. Окуяга кененирээк кесиптешим Элена Саңдыкызы токтолот. Айгерим, туура айттыңыз. Ушул сөз болуп жаткан чуулгандуу жарнактар тууралуу наразычылыктар кечээден баштап эле социалдык желилерде чыга баштаган. Биринчилерден болуп бул маселени Facebook социалдык баракчасында желесинде Руслан Бекназаров аттуу жигит жарандык активист көтөрдү. Жана ал бул жарнактар тууралуу мындай оюн билдирди. Бул ачыктан ачык коомго бүлүк салуу болуп эсептелет. Андыктан ушул жарнактарды илүүгө буйрутма берген жана аларды илүүгө бийлик тарабынан уруксаат бергендерди таап, анан чараларды көрүш керек. Эгерде ал адамдар жазаланбай калса, анда мен өзүмдүн мыйзамдык жана конституциялык укугумдан пайдаланып нааразычылык акцияга чыгам деген оюн айтты. Албетте, мындан кийин диний аалымдар тарабынан дагы бул көрнөк жарнактарга карата ойлор, сындар айтылды. Алардын бири Кадыр Маликов, ал киши өзүнүн социалдык баракчасында бул жердеги илинген нерселер же болбосо ушул көрнөк жарнактар ачыктан ачык провокацияга, кутумчулукка жатат деп сындап өттү, өзүнүн пикирин айтты. Мындан тышкары Маликов бул маселеде жон калбастан ушул күч органдарына кайрылды. Тактап айтканда, коопсуздук, улуттук мамлекеттик коопсуздук боюнча комитетке чыгып, ушул кылмыш кодексинин 299-беренеси боюнча адамдарды жазалоого чакырды. Эске салсак, бул беренеде ушул өлкөдөгү диний аралык мамилени козутканга каршы адамдарды жазалоо үчүн нерселер каралган. Күч түзүмдөрү бул билдирүүлөргө кандай жооп кайтарышууда? Ооба, бүгүн ушул түш ой улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тарабынан бул окуяга карата жооп реакция болду деп айтсак болот. Ушул Маликовдун билдирүүсүнөн кийин коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ушул ишти териштирүү жүрүп жаткандыгын айтты. Бирок бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, ушул коопсуздук комитети ушул бүгүнгө чейин расмий түрдө ушул көрнөк жарнактар боюнча атайын жазуу түрүндө кайрылгандар болбостугун айтып кетти. Ал эми Ички иштер министрлигинен азырынча бул боюнча эч кандай чаралар баштала элек. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул күндөрү Бишкекке Германиянын канцлери Ангела Меркелдин келиши күтүлүп жатат. Жана Бишкек шаарындагы коопсуздук чаралары, милициянын иши дейливи, баардыгы ушул нерсеге келип такалып атат. Меркель айым кеткенден кийин дагы бул иште балким тийиштүү органдар тарабынан көбүрөөк көңүл бурулуп чаралар башталат деген ойдомун. Бул жарнактарга ким буйрутма бергени белгилүү болду? Ооба, эми учурда азыр териштирүү жүрүп жатат. Ушул көрнөк жарнактарга, ушул негизи эле социалдык долбоорго ким буйрутма бергени азырынча ачыктала элек. Бирок айта кетүүчү нерсе, ушул Бишкектин аймагында илинген жарнактардын баары Бишкек мэриясынан өтөт. Алар биринчилерден болуп буга уруксаат берет. Мындан тышкары ушул жарнактарды илүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы уруксаат болгон деген ойлор айтылып атат. Ошентсе дагы бул көрнөк жарнактарга нааразычылыктар көп. Мисалы үчүн ушул эле Кадыр Маликов эмне үчүн Кыргызстанда ушундай адеп ахлакка үйрөтө турган же болбосо боорукердик, кайрымдуулукка үндөй турган социалдык долбоорлорго ушундай жарнактарга орун бөлүнбөйт, акча бөлүнбөйт деген баягы өзүнүн таарынычын дагы айта кетти. Бул жерде белгилей кетүүчү дагы бир нерсе, абдан маанилүү нерсе. Ушул Маликовдун айтымында Кыргызстан исламдагы Ханавит мазхабын карманышат жана бул мазхабка ылайык аялдар толугу менен башынан бутуна чейин кара кийүүсү каралган эмес. Андыктан ушул сүрөттөргө бир тарабынан улуттук кийимди кийгизип, экинчи тарабынан баштан ылдый кара чүмкөнгөн аялдарды кийгизип, эки тарапты бири-бирине каршы коюу бул айдан ачык кутумчулук, провокация.
Ошондой эле Маликов дагы бир ой менен бөлүшүп өттү. Анын болголосунда, анын оюнда бул саясий социалдык дейликпи долбоордун аркасында айрым бир конкреттүү күчтөр турат. Анткени ушул жарнактардын масштабы жөнөкөй жарандарга, жөнөкөй активисттерге, орусча айтканда не по карману, чөнтөгүнө туура келбеген нерсе болмок деген ой менен бөлүшүп жатат. Рахмат айтам. Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук боюнча комитет Бишкекте ошол кечээ ар кайсы жерде иленген ири көрүнөктөр боюнча териштирүүнү баштады. Анда баш жагында кыргыздын улуттук кийимин кийген кыз келиндердин, андан кийин бетин ак менен чүмкөгөн, ал эми соңунда таптакыр капкара болуп чүмкөнгөндөрдүн сүрөтү тартылган экен. Дагы бир жолу